Депутаттар ипотеканын бааларын 1 саатта карап бүтүштү. Негизги маселе муниципалдык ипотека ишканасынын тургундардан алып жаткан 6%ын чечүү болчу. Ипотекалык ишкананын жетекчиси Кутман Алы Абдрахман уулунун айтымында, бул 6% төлөм ипотекалык ишкананын жумушчулары жана тейлөөлөрүнө жумшалат. Депутаттар маселенин башында дароо эле 6%ды алып салууну сунуш кылышты. Келген ушу аз камсыз болгон, мүмкүнчүлүгү шектелген адамдарга бекер бериле турган үйлөр болгон да башында. Ушул максатта келген. Жооп берсем болот. Кийин биз социалдык кызматкерлерге берилебиз деп, мунун процентин түшүрүш керек. Şimdi bu жерде мисалы биз ипотекалык ишкананы байыбыз, рахаттан үй салабыз деп, алдыбызга программа коюш менен кажети жок да. Жардам келген акча каражаты мүмкүн болушунча мындан кийинки дагы колунда жок үй бүлөлөргө жардам берип, ошол жетин жерге чейин жетет болсо. Кайсы жаран жумуш орун берсеңиз сизге отказында. Эл өкүлдөрү сессияга катышып жаткан ипотекалык үйлөрдүн тургундарына да сөз беришти. Алардын айтымдарында мурунку мэрдин убагында үйлөрдүн чарчы метрин $210 баа бычылган, 6% төлөмдө алынып салынат деген сөз болгон экен. Шулардан кайсыздар? Бизде мүмкүн болушунча сондай сума менен 6% карап берсеңиздер. Биздин тагдырыбыз сиздердин колуңузда. Бул сиздердин колуңуздан келет. Мен ишенем. Муниципалдык ипотека ишканасынын маалыматы боюнча, учурда тургундардан ай сайын түшүп жаткан каражат Азия банкында жүгүртүүдө турат. Банк ал үчүн 12% менен ишканага каражат төлөйт. Бул сумма жылына 30 миллион сомдон ашат. Бирок 6%ды алып салса деле, муниципалдык ишкана банкрот болбой ишин улантып кете берет. Алып таштоо азыр тургунубуз дагы туура эле айтты. Алып таштоо же калып калуу чечими бул шаардык кеңештин чечими. Биз калган суммасы менен иш алып бара беребиз. Ипотеканын 6%ы депутаттарды экиге бөлдү. Жарымы 6%ды алып салууну сунуштап, калганы 4%га калтырууну жактап сүйлөштү. Айрымдары 5%га түшүрүүнү да сунушташты. Элди салам иште болабыз. Өзүнө көрүнсө $400 түшкөн үйдүн метр квадратын 350 болсо, 2-3 үй менен биздин куруу агенттиги өзүнө жок болот. Бул жерде ватандаштар туура айтты. 396 адамдын аркасында 5 миллион адам жатат. Биз булардын ошол социалдык муктаж экенин пикирин тештирүүгө атабыз. Мына бүгүн үй алгандардын баардыгы ошол үйдө өчтө туруп ушу үйдө алып атканда бул өсү кайрылуу эле. Мен эртең төлөй албай калышым мүмкүн. Мен азыр мүмкүнчүлүгүм жок. Жыйынтыгында төрага 3 сунушту добушка койду. Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча 5%га түшүрүү колдоо тапкан жок. Ошондой эле 6%ды алып салуу сунушун 18 депутат макул, 17си каршы добуш беришти. Үчүнчү сунуш болгон 4%га түшүрүүнү 26 депутат макул деп добуш берип, сунуш өтүп кетти. Чечим кабыл алынды. 6 деген сан 4 деген сан менен алмаштырсын деген. Бизге социалдык жактан жардам болот экен деп алганбыз. Мынтип маскаралап үстүбүздө күлөт деп алган эмеспиз. Силер азыр бул жерде күлүп отурасыздар. Эми көйгөйдү ойлобой атасыздар силер. Андан соң айрым депутаттар 4%дык сунушту жокко чыгаруу боюнча кайрадан төрагага суранып, ал добушка коюлду. Бирок 22 депутат макул деп добуш берип, жокко чыгаруу сунушу өтпөй калды. 4%га түшүрүү демилгесин депутат Мирлан Аматбеков сунуштаган. Ал себебин журналисттерге мындайча түшүндүрдү. Мисалы айтып атпайбы азыр $100 наценка койсо болот, $50 наценка койсо болот. $50 наценка койгондо деле бунун пайызы 10дон ашып кетет. Азыр $100 наценка койгондо 22%дан ашып кетет азырчы. Муну ошону туура түшүнүш керек да, элге туура жеткизиш керек. Азыр пайда болдубу элге? Элге азыркы күндө бул 4%га түшкөн пайда. Бирок бул азыркы жителер кайрылган маселе менен бул мурда болуп калган да, азыр бул кийинкилер дагы бар да. Эки жактан карап көрүш керек. Бул дагы кийин карала турган маселе. Ал ортодо танапис жарыяланып, тургундар менен 4%га түшүрүүнү сунуштаган депутаттар ортосунда да талкуу жүрдү. Мен де Майрамбек, мен экөө сөз талаша турган аймакпыз. Мен сизге суроо берем. Сиз экономист болсоңуз, ошол расчеттор чыгарып бизге алып келиңиз, биз көрөлүк. Сиздики туура боло турган болсо берелик ошонучу. Жок, иликтеп чыкпады. ошондо Иликтелип атпайбы? Комитеттен өтүп атпайбы? Бул маселеге бүгүн козголгон жок да. Адистер иликтеп чыктыбы? Иликтеп чыгып атпайбы? Целый департамент. Целый департамент. Siz meni hazır onu takavаңыз. Ben sizge gerek bolsa giриңиz bana kabinetке. Men sizge берейин рецепттерди. Ош шаардык муниципалдык ипотека ишканасынын маалыматы боюнча, учурда ипотека төлөмүн төлөй албаган 4 адам бар.
жана 113 адам кечигип төлөп жатат. Мыйзам боюнча төлөй албагандардын тизмеси сотко берилип, сот батирди бошотуу чечимин чыгарат. Арген Нуров, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.